Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. ЛТР каналында чак түш көрсөтүсү бүгүн адабият күнү. Өзүңүздөр билгендей, биз бүгүн адабият тармагындагы ийгиликтер, андагы чыгармалар туурасында сөз кылабыз. Өзүңүздөр билгендей, акын жана философ Өмүрбүй Бегалиеванын чыгармачылыгына 25 жыл толуп отурат. Албетте Өмүрбүй Бегалиева мына ушул ала менен сырдашып, өзүңүздөр билгендей, көптөгөн аркылуу темаларга кайрылып, мына ошо тарыхый романдарды дагы ыр түрүндө жазып келет. Ошондуктан биз чак түштөн Өмүрбүй Бегалиеванын чыгармачылыгы туурасында сөз кылабыз. Анда жалпыңыздарды бүгүнкү биздин келген коноктор менен тааныштыра кетели. Акын, философ, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Түркия жана Казакстан мамлекеттеринде өткөн эл аралык поэзия фестивалдардын лауреаты, жазуучулардын жана чыгармачылык ишмерлердин эл аралык бирлигинин президенти, саламаттык сактоонун мыкты кызматкери Өмүрбүй Бегалиева бүгүн бизде конокто. Куттуктайбыз эжеке, куш келипсиз. Ошондой эле биздин кадырлуу коногубуз педагог илимдердин доктору, профессор Тоголок Молдо атындагы Ишен Аларабаев атындагы сыйлыктардын эсейлик артуунун атлешниги Сулайман Арыспаев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Бүгүн биздин чак түштүн темасы поэзия күч, бул сырдуу күч деп атадык. Албетте бул темабыз Өмүрбүй Бегалиеванын чыгармачылыгына байланыштуу. Анткени жогоруда айткандай, биздин мынакей эжекебиз көп багытта жазып келет, өзгөчө баягы ала менен сырдашып, улуу баягы Манастын айткан сөздөрүн дагы аны китеп кылып дагы чыгарып келет. Ошондуктан биз чак түштө ушулар туурасында сөз кылабыз. Негизи эле Өмүрбүй айым, мынакей сиздин бейнеңизди карап көрсөк, сиз өзү мына ушу фармацевтикалык институту аяктап турсуз, саламаттык сактоонун атличниги экенсиз. Медицина тармагында мына ушу көп тармакта эмгектенип турсуз да. Анан кантип ушул илим дүйнөсүнө чыгармачылыкка келип калдыңыз? Саламатсыздарбы, урматтуу калкым. Бул менин өзүмдүн эркимден тышкары болгон окуя. Башкача айтканда, бул улуу жараткандын планына кирген иш-чаралардын бири болсо керек. Мен акын болуу же жазуучу болуу кыялдарымда болгон эмес. 1991 жылдан башталды бул сырдуу дүйнөнүн аралашканын, ошол мен жетектеп жүргөнүн ошондо сезип баштадым. Бирок ал кезде колумдан кармап ушундай эме көп окуялар болгон, токтолгондо убакыт өтө көп кетет. Анан 1994 жылы ошо тилимдин сол жагын кесишип, күбөлөр бар ошол бирөөнүн үйүндө болгондо, ошол периштелер келип тилимдин сол жагын кырка кесип, скальпель сыяктуу эле, бул түшүмдө эмес, өңүмдө. Анан ошондон кийин оозумдун ичи дуулдап, ысып күйүп, калемпир салып алгандай болуп, анан ошол сүйлөшүүлөр, улуу жараткан менен сүйлөшүүлөр башталган. Ошондо эле жазып баштадыңызбы, чеймелеп? Жок, ошондо жазып баштаган жок. Мен жазбайм, мен ооз-эки айтам. Бирок баары акпаратка түшүрөсүз да, ошонун баардыгын. Акпаратка түшүрүш үчүн ошо диктофонго, магнитофонго түшүрүп жүрдүм да, анткени ушундай деп айтышты да. Анан мен ким экендигим, ким болоордугу, келечекте кандай боло тургандыгы жөнүндө ошол маалыматтар өзүмдүн тилим аркылуу өзүмө сүйлөнүп башталды. Бирок ошо сүйлөнүү учурларында мен үнүмдүн өзгөрүшү, интонациясы, дикциясы баардыгы өзгөрүлүп жатты. Анан бул эми азыр жөнөкөй айтканым менен өтө чоң, өтө көпкө созулган процесстер, көп 3 жылдай элден ажыратып, эл жок жерде ошо өзүмдү кармап жүрүштү. Бул эми тазалануу процесси болгон окшойт. Мондай денемди күндө буралтып, мындай ошо жөнүндөй дене өзү буралып, ушундай мындай кыймылга келип, анан адамдар арасында отургузбай ушинтип кармагандан кийин, анан 94 жылы тилим кесилди, анан адамдарды дарылатты. 2 ай бул эми ошондо айтылды, эми бардык ооруларды кабыл алдырды жана
өтө олуттуу маселелерди көрдүм. Өтө тез дарыланып, тез эле оңолтуп, башкача бир жакшы ушундай бир жанагындай загадочный да, ушундай нерселер. Сырдуу нерселер болуп атты. Анан ошондо тилим сүйлөп атты, бирок бир башка бир тилде сүйлөп атты. Кудайдын тили деп айтышты. Анан булар жөнүндө албетте мен ачык эфирлерде айткан эмесмин, анткени көп учурларда бул жөнүндө сүйлөбөңүз деп тыюу салышчу. Анан өзүм дагы ошону тартынып жүрүп бул жөнүндө эч жерде эле айта албадым. Ал эми ошондо эле манас сөзү да кошо келдиби? Манастын. Анан ошо жок, биринчи ошол сүйлөө болуп, анан 1995 жылдын 17 январында ак көйнөк кийгизишип, анан башыма корона кийгизишип, ошо пайгамбарлар келишип, ага чейин бирок келип көрүнгөн да алар. Ошондон кийин, ошондон баштап алтын куштун келиши болуп, анан бул алтын куш хандардын советниги болгон, советниги деп аталды дагы. Анан ошол ырлар ошондо келип коюлуп баштады түнкү саат 12-де. Кадыр түн тособуз деди дагы, мына башка эч ким болбосун деп, анан ошондо келишти. Эми бул китебиме киргизгем, өтө мындай баарын айтпасам дагы, мындай бир-аз айым жерлеринен айтып өткөм. Анан ошондон баштап ошону ырларды айтпасам оозум ичи күйүп, башым катайланып, жер астын үстүн боло баштады. Ошон үчүн оозума ошо батпай толуп кеткенде, ошо күнү-түнү айта баштадым. Ырлар менен келди, фольклор ошондо ага чейин ошо пайгамбарлардын мен китептериме бергем. Эми эгерде мүмкүнчүлүк болсо аттарын да атап өтөм. Пайгамбарлардын келиши, бул эми ошо Куранда пайгамбарлар экен. Анын манастын келиши, баары көзүмө келип көрүндү, тирүү адамдардай, бирок бир аз мындай призрак болуп турат экен да, бирок Манастын өзүн тирүү адам катары көрдүм. Ошон үчүн Манас тирүү деп мен эсептеп калган себебим, Манас тирүү келди да. Рахмат. Бирок асмандан түштү да. Сулайман Казбаевич, сизге берейин деген суроо баягы азыр эле Өмүрбек эле айтып атат, Манас деп, албетте баягы аян болмойча кээде Манастагы баягы манасчылардын көз алдында да көрүнбөй, ушундай бир өзүнчө бир сырдуу күч болот экен да. Анан ошол Өмүрбек Бегалиеванын чыгармачылыгына мынакей сар эсеп салып, ушу жазгандарына күбө болуп атасыз. Бул сырдуу күч, ушулар туурасында айтып берсеңиз. Рас, мына адамда бир эки нерсе бар деп айтылат экен да. Дене досу, анан жан досу деп. Анан мына өзү айткандай, дегенде медицина тармагында жүрүп, мисалы жан адамдын дене досун дары менен дарылап келсе, кийин мына бул сырдуу поэзиянын келиши менен жан дүйнөнү дарылагандай туюлуп атат да. Ушул багытта чыгармаларында чынында ошондой бир сырдуу күч бар сыяктуу да, бардай. Эми биздин адабият, кыргыз адабиятында ушундай көрүнүштөр бар. Мисалы, Бүү Мариямдын жанагындай транс аркылуу Манасты жазышы. Мына бизде Кубат Жакыпов деген да бир жигит бар да. Бу дагы транс менен көптөгөн термелерди, көптөгөн ырларды ушундай куюлушкан бир укмуштуудай бир дастандарды, термелерди алып атат да. Ал 2 китеп болуп чыкты, чоң китеп болуп чыкты да. Анда мындай баягы техникасы укмуш, идеясы укмуш, чукугандай сөз тапкан, ушундай бир нерселер бар да. Ошол сыяктуу мына мен Өмүрбүнүн чыгармачылыгы менен көптөн эле таанышмын. Мына алдыбызда турат жанагы адамзаттын өнүгүшүнүн закон ченемдүүлүктөрү деген 2-3 китеби турат. Мен да барактап көп жерлерин карап чыккам. Мында адамдын жан дүйнөсүнүн психологиялык жагын, мындай философиялык көз караш менен көп нерсе ачканы бар. Анан кийин мына ушул китептеринде баягы Манас атанын кыргызга айткан насааты дегендейлер бар да. Мына өзү айткандай, жанагы Манас адам кейпинде
түштү деп атпайбы. Ошол сыяктуу айтканда кыргыздарга азыркы кыргыздарды мындай ушундай кыйынчылыктан чыгарып жакшы жолго баштоонун бир көп нерселерин айткандары бар. Ал кайсы бир газетада бир жака чыккан эле, жарыяланган эле. Ошо гезиттерге жарыяланып, мен окуп, мындай реалдуу эле айткандай сон насааттар бар да. Кече жакында Каалык Уулу Атайнын насааты деп дагы Фейсбукка жарыяланып атпайбы? Бүгүнкү күндөгү турмушту айтып атат да. Ошол сыяктуу Манас атанын ал тургай падышаларга кайрылуусу, Манас атанын дагы башка бир бүгүнкү күндөгү адамдарга кайрылуусу, жанагы адамдардын түрдүү жүрүм турумун сынга алып насаат айткан жактары мындай алганда бир жагынан бул нараба этиканы айтып атат да, бир жагынан албетте жанагындай сырдуу күч менен айтылып атат. Бул сырдуу эми баягы жылы ошол жанагы неме Бүбү Мариямдын манасы жөнүндө айтылганда мындай айтылчу да, муну жөн адам ушунчалык техника менен жаза албайт эле. Бул бекер жерден келген жок деген сыяктуу да. Ана мен айткандай эми Өмүрбүнүн чыгармачылыгына мен тиги бу дегим келбейт, бирок ошондой күчтүү ойлор, саптар келип аткандыгы бир поэзиянын бир сырдуу поэзия дегендей, балким бир жанрды айтабыз, балким сырдуу поэзия дейбизби, жанагы табият поэзиясы, сүйүү лирикасы дегендей, аян поэзиясы. Туура жанагы Кубат Жакыповдун дагы аян ырлары деп чоң китеп чыгарды. Ошол муну айтканда аян поэзиясы бир нерсе бар да, ошол нерсени мен мындай алганда бекер дебейм да, бекер эмес да бул. Бул дагы мынакей ушу өзүнчө берген сырдуу күч аркылуу ошолордун бардыгы баягы ошолордун бардыгы кандай бир агым келет? Бир учурда өзү баары агылып келеби? Эми ошол башында бул эми ошол башындагы процесстерге кызыккан адамдар көп болгондо мен интервьюларга газеталардан көп келгенде бербей койгом. Бул жөнүндө айтпагам да көп. Сыр кылып, Эми сыр кылып бир жагынан Сүйүмберелиев айтты да, мен ал киши менен ата баладай ушундай мамиледе болуп да эч кимге тилиңди көрсөтпөй айтпа деди да. Анан ошо айтпай келдим. Анан кийинчерээк ооруп калгандан кийин кокус көзүм өтүп кетсе билбей калышпасын деп ошондон жаздым да. Анан бул эми биринчи ошо жанында тилди кескенден кийин ырлар келип баштаганда мен бир тартынчаак адаммын да өзү. Анан ошону айтып чыгыш өтө кыйын да, татаал да. Ошо эң биринчи ырларды айтып баштаганда өзүмдүн дарыканам, жеке менчик дарыканамдан ошо келген ооруларды кабыл алдырганда ошолордун ооруларын айтырып, же болбосо башка маселелерин алар сурабаса деле айтырып баштап, анан эл тез аранын ичинде эл толуп кетти да. Анан ошо бир-эки кыймыл, анан бир-эки сөздөр айтылгандан кийин айыгып кетип атып, ушундай болуп атты. Анан кийин 2000 дарыгер Бакыран көз Хасан дегендин кол астында бага ошо иштеп аткан 2000 дарыгер келишип иштеп атышты. Мага көрсөтүштү. Эми бул көп сөз, албетте эфирге батпай турган, бир эфирге батпай турган сөздөр. Анан ошол эми жанагындай сырдуу көп нерселер болду, баарын көрүп билип аттым. Анан буларды сен өзүң ишенбеген үчүн бул улуу жараткандын бул иштерине өзүң ишенбеген үчүн сен өзүңдү ишендириш үчүн көрсөтүп атабыз деди дагы. 2 айдын ичинде айтты, дарыгерлерди өткөрүп бер, кайтар деди да. Же бир адам таап адамга өткөр деди, кимди табарымды билбей калдым. Кимге өткөрүш керек экенин билбей калдым. Же болбосо киши таппасаң кайра ошо асманга кайтып кетет деди. Кайтарасың деди да. Аны мен кайтарбай бир аз жүрүп калдым, да бир айдай. Ага болбой эле өздөрү кайтарышты окшойт. Мен дарылаганга көңүлүм келбей баштады дагы. Бирок өтө көп сырдуу нерселерди үйрөндүм да. Ал жөнүндө иштерди жаза элекмин. Убакыт болуп калса, мүмкүнчүлүк болуп калса, албетте жазармын. Эми өтө көп эми жакшы нерселер болду да.
Туура. Анан бул ырларды айтып чыкканым ошондон башталды. Мен эми по факту жөнөкөй эле айтыш керек го деп ойлойм. Анткени налоговыйга отчетко бардым, өзүм дарыканам болгон соң. Ошо барган жерде ошол жер инспекторлордун көзүнчө ошо ырларды айттыртып баштады. Эми айттырганда мен айтпай туруп кетмекмин да. Кол бутумду ташка айлантып салышты. Кыймылдабай калат дагы, тилим гана сүйлөйт. Мен ордумдан тура албайм. Отурган кишилер да тура албайт да. Алар деле ошентип эс-мас болуп отура берише турган ушундай акыбалга алып келип атышты. Бирок угушту да ошо келген. Угушат дагы, бирок алар тилде кайрый албайт. Жок, азыр башка ишти жасайлы да деп айта алышпайт да. Мен ошол ырларды айтып бүткөнчө алар карап эле отура беришет да, ооп баштарын ийип отура беришет да. Канчалык деңгээлде түшүнүштү анысын билбейм. Айтып бүткөн соң анан мындай фактыларга келтирип айтат да, боло турган иштерди айтат, эртеси күнү ошолор болот да. Сулайман Казыбаевич негизи ушундай сырдуу күчтөр. Мана ушинтип мен ошо айтайын дегеним, ушинтип көп жерлерде ушинтип айтып жүрдүңүз. Кол мен айтып жүргөн жокмун, ошо керектүү жерлерге айттырып атты да. Анан Асман ошо байланышка чыккысы келген адамдарга, мындай Кудай өзү жактыргандарына, ушулар туура көргөндөргө айттырып атты окшойт да. Анан ошентип, анан ушул мен тилим өзүмө баш ийбей, денем өзүмө баш ийбей, мен көп адамдардын арасында мүмкүн аларга башкача да сезилип, дагы бир жерде айтып кетейин, ошо бул эме бир топ жылга созулду, эмес айтпай коймокмун да. Мен Акмөр Жантай баянын жазып атканда, Жантай ханын өлгөн жерине келип жазып аткан мезгилимде мен ошондой кайгыруу аза күтүү процессине түшүп болдум да. Бир ай мен катуу аза күттүм Жантай хан өлгөндө. Анан ошо көчөдө кетип баратып, проспектчүйдөн ошол жерден өтүп баратып, кимге айтарымды билбейм да, ошондой кайгырып атам да. Ичиме батпай атат. Анан бир мындай зыңкыйган бир кишини токтотуп алып эле өзүм токтоно албай ошол токтотуп алып ага айттым да. Мен Жантай ханды жазып атам, Жантай хан өлдү десем, эми ал киши мени жанагындай айнып калды деп ойлошум толук мүмкүн. Бирок мен сөзүмдү айтып бүткөнчө ал мени аябай мындай аяп карап турду да, айнып калган экен деп. Бирок мен сөзүмдү айтып бүтпөскө чарам жок болчу да, ошону айттым. Жантай хан ушинтип дүйнөдөн өтүп кетти деп, анан ошо андан ары ошентен жолумду уланттым. Ушундай окуялар эми менде көп болду. Ошол сөзүмдү алып коеюнчу, бир жолу кайсы жылы бир лира кечесине өттүң, Көп эле өткөрүп. Бир жумалап бир лира кечесине өттү. Анан ошондо барганбыз, андан чыгып бир чай иче турган жерге чакырды. Барып отурдук. Анан ошондо биз баягы куттуктадык. Ошояктагы баягы уландысы бүттү. Анан өзүм сүйлөйүн деп, анан өзүң сүйлөп кой деп, өзүнө сөз берип алып барчу. Анан ыраазычылыгын айтып кой деп, келгендерди узаталы деп атканда, бул кеминде 15-20 мүнөт бир куюлушкан сөздөрдү айтты да. Мен ойлоп турмун, мындай төкмөлүгү бар го деп. Төгүп бир канча уйкаштырып, кеминде 15 мүнөттөн кем эмес айтты. Жана өзү айткандай да. Анан өмүрбүдө куюлушкандай төкмөчүлүктө, жамакчылыкта бар турбайбы деп жылмайып карап, анан бир тобун уктук. Ошондо өзү айткандай, ошол ушундай куюлушуп, жамакташып айтылган көрсө ошондой экенин биз байкаган эмеспиз. Ушундай жактарын мен байкагам да. Мисалы ошол мемуарлардан окуп бергим келип атат да. Ооба, жакшы болду агай, келиңиз. Жерде мисалы ошондогу ырлары айтканы ушул сыяктуу ырлар болчу да, мисалы жерде Манас атанын кайрылуусу да, мында падышага осуят дегени бар, дагы бар. Ошондо бир айрым саптарын окуп берейинчи. Мындай дейт да: бийлик колдо болгон кезде тазалагын көөнүңдү, эрегиштик кылбагының бийик кармап өзүңдү дейт да. Демек, бийлик адамдары кандай болуш керектигин айтат. Бул жанагы кадимки Жусуп Баласагындын Куталчу билиминдегидей эле күчтүү саптар деп айтсак болот да. Бийлик деген таттуу болуп бийиктикке шердентет, бакыт кушу бирге болсо дүйнө жүзүн термелтет. Ушундай элестүү. Элет эли жакыр болсо жакшылыктуу карагын,
падышасың ошол элге керегине жарагын. Демек, падышанын дагы ушундай милдети, этикасы жөнүндө абдан баалуу сөздөр бар да. Мында бир сыяктуу мерде падышанын жары болуу дейт. Падышанын жары жөнүндө айтып атат. Ал дагы Кудай сыноосу, ханышалык туш келгени тагдырыңдын ыроосу дейт. Бу дагы абдан жакшы ойлор да. Демек, падышанын жары болуу дагы кандай экен. Эми ошол сыяктуу Манас атанын мындай осуят сөздөрдөн дагы бир аз окуйлу да. Жакшы болот. Мындай дейт да, талбай эмгек кылган адам бак дөөлөттү күтө алат, ташыркабай жол баскандар бийиктикке жете алат. Демек, эмгек менен гана бийиктикке жете аласың дейт да. Анан адам сапаты жөнүндө жаман адам жакшылыкты алса дагы маарыбайт, мактаныштуу көп сөздөрү эч адамга дарыбайт. Жол болсо таңдан кечке ыр жараткан акын нурдан жаралат, жамы журттун көп сырларын тегиз ачып бере алат. Демек, мына ол айткандай жанагы акын бул Кудайдын бир берген сапаты, сыпаты, аны ошол жакшы ой берип, жакшы ыр жаралар, мыкты поэзия жараларда ошол акын ал дүйнө менен бул дүйнөнүн ортосунда бир нур дүйнөдө жашайт дегендей сөздөр бар эмеспи? Мына ошондой нерсени айтып атат сыяктуу да. Анан мындай да бир аял заты жөнүндө, эркек заты жөнүндө, мырзалар жөнүндө дагы көп сөздөр бар. Адамдын сыпаты жөнүндө ак ниет адам, кара ниет адам, мерез адам жөнүндө, жакшы адам, жаман адам бүт бардыгын сыпаттаган жерлеринен бар да. Анан ошол жердин айрымдарын айтайын. Ата журттун аты улук, сатпа аны эч качан. Алтын күмүш төксө дагы сатсаң аны эң жаман. Мына бүгүнкү күндө кандай окуялар болуп атат, ошону алдын ала айткандай да. Аял затынын асылдыгы жөнүндө бир эки айтып берейин. Аялдардын асылдыгын баалай билгин жакындан, акыл чачып турса аял, жасалган ал алтындан дейт. Болсо аял заттын акылманы, ал аялдын паашасы, тагдырыңа туш болсун бул дүйнөнүн тазасы дейт. Мына ушундай элестүү, ушундай таасын айткан, ушундай адамдарга дегеле адам затына айрыкча бүгүнкү күндө бизге тиешелүү мыкты асыл зат сапаттарды ошол китептен Манас атанын жакшы бир осуяттары катары бергени абдан кызык да. Рахмат. Негизи мынакей Манас атабыздын айткан сөздөрү азыр дагы ушу Өмүр Бегалиеванын ырларын карап турсак, бул келечекти көрө билүү, азыркы заманда болуп аткан окуяларды туура багытка салуу туурасында көп бир саптарды жазып, баягы социалдык тармактарда да окурмандар окуп баа берип жатышпайбы? Бир кызык кечээ Фейсбукка жарыяланды да. Бул өзү 1370 жылдары, 1370 жылдары бир Кытай жазмасында жазылган экен. Булактарды. Ошо булак. Бул жанагы кадимки Магелландар, Колумбдар, Америка Веспуччилер Американы ача элек кездеги окуя. Себеби ал 1500 жылдардын башында болгондо, бул 1370 жылдар болгон окуя экен да. Ошондо Американын түштүк Американын айланасында ошол жерге барганда, ошол жерге барсак дейт, ошол бир арал бар экен дейт, ошону Эр Манас Дос деген арал бар экен деги жөнүндө жазылып тур ошондо. Мына караңызчы. Эр Манас Дос. Демек, жанагы Абдисариевдин Жашыл китеби деген дагы үндөшүп кетет да, ошол Манас атанын осуятына деген. Ошондо дагы Манас ата руху жаралып, эле жаралып, андан кийин бир канча убакыттан кийин анан адам катары жаралып, анан адамга мындай жакшылыктын үлгүсү болуп жаралып, анан көз өткөндөн кийин дагы ал жакшылыктын үлгүсү бойдон калат дегенин айтат да. Демек, бүгүн да ушул өмүр бою мына бул Манас атанын акыл кеби деген сыяктуу саптарда ушул нерсе эске келип атат да.
Өмүрбайым келиңиздерми? Мына бул жерде ошондон жаралган, ошондон куюлушкан баягы ырларыңыз болсо керек. Ошондо өзүңүз да окуп бериңиз. Андан кийин кайрыла. Эки тому эле турат бул жерде. Бал китептеги жазылган ырлардын 80-90% ошо Манастын рухунун кыргыздарга кайрылуусу жана болуп аткан окуялар менен журулушуп аралашуусу. Анан көбүнчө мамлекеттик башкаруу маселелериндеги ошол көптөгөн суроолорду ырга айландырылган. Анан ошо Фирдаусинин руху ошо Манастын ойлорун ырга айлантып туруп анан мага жеткирет экен да. Процесс ушундай кетет экен да, менин тилиме салат экен. Анан дагы көптөгөн ошо поэмалар деп эле айтса болот. Биздин замандаштардын аттары менен ошо калк башкарып жүргөн адамдардын арасында отуруп калганда ошолор жөнүндө көптөгөн поэмалар айтылып, алар жөнүндө эмес, алар менен калктын байланышы жана калкка кантип кызмат кылуунун эрежелери ошол ыр түрүндө, поэма түрүндө айтылгандар китептерге кирбей калган. Анткени алар кокустуктан ошо дасторкон үстүндө ошондой кээ бир ошол калкка, журтка керектүү адамдардын арасында отуруп калганда айтылып кетип, эми мен ойлойм бир 5-6 китептей китеп жазылбай калды да. Алардын ичиндеги мазмуну дагы эми негизинен жалпы эле эсимде калган болбосо, алсаптар эсимде жок. Албетте өкүнүчтүү. Бирок ошол жазылып, атайын отуруп жазылып калгандары бул китептерге кирди. Анан жанагы кокустан айтылып кеткен же ошондой айтылгандар, оозума салынып эле айтылып аткандар албетте күчтүү чыгат да. Атайын отуруп жазганга салыштырмалуу. Бул эми өтө өкүнүчтүү, кайра кайталанып да келбейт экен, алар айтылбайт экен. Эгер вариант боло турган болсо, алар өтө керектүү гана, айрым жерлери гана кайталанбаса, көпчүлүк ошондойдон кетип калат экен да. Анан ошол айрым адамдар эгер азыр мен уккан болсо, ошол өздөрү жөнүндө ырларда айтылган, алар эле жазып калган эмес. Мен ал ырларды кээ бир адамдар али кечини түшүнбөй келатышат да, жаттап алып айтып атабы деп. Жок, ошол Кудай тилиме салып койгон мезгилде ошо Манастын руху керектүү учурда айта турган жерде ошондой болуп айтылып келди. Өзү ушул процесс ушундай кетти да. Ошон үчүн бул биздин замандаштар түшүнүүсү керек. Манастын руху, анан Кудайдын кайрылуулары дагы бар, дагы токтолобуз, дагы башка маселелер бар да. Мен бул жерде бир аз ушул бул бал китептин 2-чи томунан бир аз алдым. Манастын адамдарга, ошо биздин мамлекеттин башында биздин замандаштарга кайрылууларында бир аз окуп кетсем да болот да. Бул ырлардын баарын жатка айта албайм, анткени өтө көлөмдүү, маселелер өтө көп. Кайсы бирин жаттарымды билбейм, ошон үчүн кагаз бетинен окуп берем. Сактангын кыргыз, кылдат бол ар бир ишиңде. Жүйөлүү кызмат сунушта күйгөн кишиңе. Кыргызга кыргыз жан тартып жалгыз күйө алат. Бөтөндү сүрөп, сүртпөгүн канды тишиңе. Бөлөктөр сага бөтөндүк жайын көргөзөт. Өрттөнүп жүрөк барбасын сыздап күтүнө. Намыстуу жандар алдыга сүрөп кыргызын. Оңолтуп эми барсы экен алда турмушун. Өзүң күйбөсөң кыргыз балдары, алдыда болот сасыган күйгөн турмуш курмушуң. Ан деле мени куруттуң кыргыз балдары, тескери тилип саласың жердин кыртышын. Кабылан Манас кеп айтып сени караса, укканың дурус, кыргызым сөзгө жараша. Кудайдын сөзүн уккандар жакыр болбойт дейт, алдыга озуп барат дейт эгер кааласа. Каарманың Манас айтканда кулак сала көр, Кудайдын өзү сөзүмө болот тараза. Өлкөсү кыргыз өктөмдүү болуп баралат. Башкалар келет алыстан издеп сага алап. Санжыра болгон ак мөөрдүн жерде жүргөнү дүйнө жүзүн таңгалтып жомок жаралат. Кайрадан туулган асыл зат турса башында, жомогу өлкө жер бетин барат аралап. Жомогу кыргыз Манаска барып да калса, жомоктон келген ак мөөрдөн сырлар жаралта. Алп Манас сүрөп кыргызды кыргыз кылчылар, дүйнөгө барат сырларды улуу жарата. Ургаалы кыргыз кайрадан эле бийиктейт, кыргыздын сырын башкалар кайра талаша. Тилимди алгын, бириңди бириң сатпагын, билесиң баарын балдарын кыргыз жактаарым. Жанымда болуп жарты саат отур берекем.
Манастың сыйын көргөнүң барбы айтарым. Азапка салган эл жерин алат жазасын. Анда эле эми баянды жаңы баштайын. Бул эми мен үзүндүлөрдү окуп атам, ошондон бир баяндар кетет да. Ар бир жеринде бир поэма ушинтип уланып отурат. Рахмат, негизи эле. Анан дагы улантайынбы? Азыр. Аян болмойнча баян болбойт дейт го манасчылар. Сөз түрдө баягы манасчылардын түшүнө кирип, ошондой бир аян берип, анан ошондон улам баягы манасчылар манас айтып калгандыгын бүгүн айтып жүрүшпөйбү, Сулайман агай. Өмүрбай Бегалиева дагы мынакей ошо өзүнчө бир сырдуу күч келип, ошо Манас атабыздын сөзүн элге жеткирип, аны ыр түрүндө жеткирип атпайбы да. Бул дагы өзүнчө бир сырдуу күч болсо керек. Бул жөнүндө окумуштуулардын арасында талаш тартыш да болгон экен мурда. Мисалы, казак окумуштуусу Маргулан деген чоң окумуштуу болгон да 50-жылдары. Ошол 50-жылдары ушул Манас жана манасчылар боюнча изилдөө жазган экен да. Ошондо ушул аян менен алуу, же ошо аян менен түшүнө кирип айтып калуу, же болбосо үйрөнүп алуу деген эки нерсени салыштырат да. Бул мындай карайт. Мисалы, үйрөнүп алуу, мисалы, мыкты, таланттуу, эс тутуму күчтүү, төкмө акын болсо, бул үйрөнүп алса болот деп атпайбы? Же болбосо, албетте жанагы классикалык манас айтуунун үлгүсү бул түш көрүп, түшүндө өзү айткандай жанагындай оозуна кум куюп, улуу манасчылар ошондон улам анан манас айт деп кыйнагандан айта баштады. Эсине келсе эле оозунан баягы сөз куюлуп эле айта баштады деп атпайбы? Мына ошону экөөнү салыштырат дагы Маргулан мындай дейт экен да. Бул манасчылар өзүнүн эле аброюн көтөрүш үчүн, өзүнүн кыйын экендигин, уникалдуу экендигин билгизиш үчүн мен түш көрүп айтып калдым дей берет деген жери бар экен. Бул жерде мындай баягы салттуу манас айтуунун баягы манас айтуудагы түш көрүү маселесин таанып атат да. Балким ал казак элинде ушунчалык манас айткан үлгүлөр жогунан, ошондой манасчылардын жогунан, ошондой салттуулуктун жогунан баягы атеисттик жол менен мамиле кылгандык болуш керек да. Болбосо кыргыз элинин ошол салттуу манас айтуусундагы түш көрүү маселеси бул өзү чоң маселе да. Анан могул кийинки кездерде аян менен айтуу деген нерсе формасы чыгып келатат да. Бул экөө мындай алганда экөө окшош эле. Түш көрүү деле аян сыяктуу. Мына бүгүнкү күндө азыр мына манасчыларыбыз көбөйүп калды. Бир 20-дан ашык манасчыларыбыз бар албетте. Ошолордун дагы көбүндө мына түш көрүп айтып калдым деген сөздөр көп. Бул түш көрүү маселесин, жоксо аян маселесин бүгүн мындай техниканын заманында деле бул жок эмес экендигин бир белгиси да. Ошонун өзү мына айтып аткандан кийин бул өзүнүн далили сыяктуу далили болуп аткандан кийин бир ошонун бир үлгүсү деп эсептесе болот го деп ойлойм да. Анан мынакей могу жерде дагы мен азыр кайрыла кетейин деген бул тегер кошумча кылып коеюн да. Түмөн Насирдинов деген болгон да. Кыргыз Туусу гезитинин зам редактору болчу. Ошо мен жаңы жазып баштаганда ошол кишиге эң биринчи келгенимде ошол кишиге көргөзүп кайрылгам да, ошол киши анан жазып чыккан ушундай статья аян адабиятынын баштоочусу деп, ошо аян адабияты деген ушундай пайда болду деп эсептеймин деп жазып чыккам. Анан албетте бул сөздү мен да айтпадым, көптөр да кайрылган жок. Эми ушул мүмкүн ушундай агым пайда болор. Ошо Төлөн Насирдиновдун ошол аныктамасы мүмкүн ушундай кетер деп ойлоп атам да. Сулайман агай, негизи эле мындай күч, мындай сырдуу күч бар деле бериле бербесин. Өзүңүз айткандай болбосо бар эле ушинтип баягы кеч келген сырдуу күчтөн улам
баягы келечекти көрө билип баягы ушунча баягы көлөмдүү эмелер чыгармалар жаралбайт эле да. А бирок биздин мына ушул ата бабаларыбыздан дагы ушундай келечекти көрө билгендер болгон да, ошолордун айткан жазгандары бүгүнкү күнгө дал келип атпайбы? Мына туура айтасың. Мына Калыгулдун окуялар сөздөрү, Калыгул атанын сөздөрү бул кеминде 100 жыл алдыдагы окуяны кандай экендигин бүгүнкү күндөгүлөр деле айтып коюп атат. Айтып койгон. Же болбосо Арыстанбек Молдокулучтун баягы дастандары, заман акындары деп ошол кездеги реалдуу окуялардан алардын өнүгүшү менен жүрүп отуруп алдыда эмне боло тургандыгы, адамдардын мүнөзү каяка баратат, адамдардын мамилеси каяка баратат, заман каяка баратат, ошондон эле алар алдыны көрө билип жыйынтык чыгарып коюшкан да. Муну кээде баягы көсөмдүк, көрө билүүчүлүк, же болбосо аян берип атат дегендей кабылдаса болот да. Деги эле баягы адам пенде кандай гана жакшы иш жасасаң, ал Кудайга, жаратканга байланыштуу деген сөз бар эмеспи? Кандай улуу нерсени жасасаң, мен жасап койдум деп мактанба, ал Кудайдан. Бардык нерсе. Бардык жакшы нерсе Кудайдан. Ошол Кудай Таала ошол айрым касиеттүү бир адамдарга ошол нерсени берип коет деген бул түшүнүк ар бирибизде эле жашайт. Кээде бир мен өзүм деле турмушумда жакшы бир ойлор капыстан келип калат. Мен аны шунчалык момунтип атып, мени момду жанчып атып ойлоп жибердим дегенде мен алысмын да. Антип биз мактанганда болбойт. Жакшы ойлор жанагындай бир Алла Таала берип койсо бул ажап эмес. Улуу ачылыштар деле, мисалы Менделеевдин ачылышы деле, дагы ар кандай баягы улуу окумуштуулардын ачылышы кокустан, капыстан, же түштөн булам ойгонгондо, же болбосо бир нерсени көргөндө ошондон улуу ачылыштар жасап койгон. Бул бекер эмес деп ойлойм. Өмүр бежебиздин ошондой бир жакшы сапаттары мисалы үчүн айтып атпайбы? Азыр бир учурда келип агылып, ошол жерде баягы мени айт деп айттырып, андан ошондой учурларда кээде баягы азыркы баягы заманбап үлгүдөгү диктофондорго жаздырып калып, кийин өзүңүз угуп, аны кайра китепке көчүрөсүз да. Бул диктофондордо жок болчу да, магнитофонго каныке айтты. Магнитофонду алдыртып, ошого жаздыртасың деди да. Анан мен эми төкмө сыяктуу деп мен төгөм да, чындап эле. Бирок башында комуз алып, комуз менен кошуп төктөбеген үчүн мен кийин маркум Элмирбек Иманалиев менен булар менен дагы кошуп төкмөчүлүктө бирге болоюн деп аракет кылдым. Анткени Элмирбекти көргөндө меники төгүлө берчү да. Элмирбекти мактаган, Элмирбектин ошо Манас менен болгон байланышын мен Манасчыда айтып чыкканым ошол саптарда келип, анан бул Манас дүйнөсүнө кирген адам, бирок ошону кармап калбаган адам экенин билчим да. Анан комуз жүрөнүп кел дей берчи ал. Ошентип төкмөлөргө кошулбай алганым ошондон болду. Анан убактымда тар болбой калып, анан бирок ошо кийин мен айттым, мен мынтип поэзия түрүндө төгөйүн. Анткени төгөм да алардыкындай. Бирок силер комуз менен ырдагыла десем, ал макул болбой атты да. Көпкө чейин макул болбой атты. Комуз менен ырдаш керек деп. Комуз менен ырдаш керек деп, бирок ана макул эле болгондо мен Турция көп чакырып калып, международный фестивалдарга көбүрөөк кетип калып, алар менен аралашпай калдым да. Анан Элмирбектин эми ошо маркум болуп калгандан кийин айтайын, мени устатым деп чыгасың анда деди. Анан эми Элмирбек мага устат эмес да деп көп ойлондум да, бирок кой көңүлүн оорутпайын, мурда да бир көңүлүн оорутуп койдум эле деп. Макул деп сөзүмдү бергем да, ошо бирок иштешпей калдык. Айттыңар бана. Бирок иштешмекпиз да. Анан эми бул ушул форманы бизге киргизели деп мен сунуштадым. Бирок ал Зайырбекти алып чыкканга аракет кылды да. Келиңиз эми. Жаткан жер жайлуу болсун. Ооба, ошондон окуп бериңиз кана.
Бул эми жанагы манас эми айрымдар эмне үчүн манас деп айтат дебесин, мага ушундай деп башынан айттырды. Анткени менин жаным древний жандар болот экен да. Илгерки байыркы жандар, ошо байыркы жандардан экен да менин жаным. Ошон үчүн баары эле манас деп атын атабаш керек, манас ата деш керек кыргыздар негизи. Иргелип кыргыз алдыга баштап баралса, алдыда тилек ак жолу кыргыз жаралса, жагымдуу сырлар жайкайтко тоонун кырларын, сөзүмө ушу асманда жылдыз тараза. Тагдыры кыргыз табышмак болуп турганда, күн дагы, ай да жардамга келет кааласа. Байрагы кыргыз баарга берет жаңылык, дүйнөсү кыргыз байракты барат сагынып. Саамайын жыттап ак мөөрдүн турган учурда асмандан келет ойлору Кудай агылып. Урунттуу учур алдыга келди карап тур, келечек жолдо кыргыздын болсун багы улук. Бул Манастын айтып аткан сөздөрү да. Чыккының жолго, бак берем сага арналуу, жолдоруң тонук илгертен келген камдалуу, таалайын кыргыз таба албай турган учурда, арада болот чарпыша бермей сандалуу. Жарыгым ак мөөр, жадыңда болсун унутпа, биринчи болуп оңдоонун жолу ыйык туу. Кичине комментарий берип коеюн. Бул кыргыздын туусу жөнүндө өтө көп маалыматтар келди. Бул закон развитияда да жазылган, орусчасында дагы кайталанып, кыргызчасында дагы өзүнчө кичинекей ыр түрүндө да келген. Бул жерде да ошол жөнүндө айтылып атат. Кыргыздын туусу өңү кандай болууга тийиш? Бул жерде толук жазылбаган, бирок тууну алмаштыруу керек. 95-жылы менин көзүмө да көргөзүп, Манас ошол тоонун чокусуна барып, ошол сайга, ошол тууну сайган эле да. Кино сыяктуу болгон эле да. Ырыскы келет алмашып тууну барганда, болбосо далай жүрүшөп түшүп арманга. Таластын эли таанылып чыксын кайрадан, жүрүштү баштап тууну алып ыйык кармана. Кабылан Манас көч баштап барат алдыда, кыргыздын туусун көтөрүп элге шаңдана. Кабылан Манас кайрадан айтып баянды, кайрылып элге толуктап берет аянды. Арада арсыз акмактар толуп жатканы, төө басты кылат билбеген ишин жаманды. Жаркырап чыккан күн турса жерде чачырап, жоготуу керек кыргызда болгон арамды. Асылдык жайын билгендер барго арада, бири-бирин көрбөй жүрүшөт көбү калаада. Каркыра кечээ казакка өтүп кеткени кыргыздын көбүн салдыго ыксыз санаага. Сар санаа тарткан кыргызым муну эсиң ал, жайылып койду барбагын бүгүн талаада. Бириккен кыргыз, биригүү жолун тапканың, турасың көрүп билерман журттун аздыгын, апкарып турсаң асмандан түшүп келемин, эсиңе салып ааламдын улуу шаттыгын. Шапар тээп эмес шартыңа кара кыргызым, бузуку жолдор кездешсе андан качкының. Караны кыргыз кадырман болуп көрүнгөн, жолдорду изде ааламдан жерге төгүлгөн. Жөнөкөй кыргыз жөн жатып бүгүн албагын. Жолдору кыргыз арналуу болуп бөлүнгөн. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнсөң талап жок кылат, айрылып анда каласың бейиш өрөөңдөн. Жергемде кыргыз жел таман күчтөр топтолгон, жеңишке жетүү максаты үчүн от болгон. Бийликти байлык топтошо берип бир колго, кайрадан эле алдында элдин соттолгон. Кыргыздар неге жоготуп алды кылдаттык, нысапсыз жолдор ылдамдык менен коштолгон. Мээледим дүйнө, мээледим оттуу тарапты, көпчүлүк билбей жүрөгүм абдан канатты. Манастын сөзүн баалаган барбы кыргызда, Манасты эмес колуна алат шарапты. Шайым оп кээде жалгыздап калам өзүмчө, тоотпой барган адамдар дилим канатты. Уккунуң ак мөөр, дүйнөдө барго чагымдар, кээсинин дили айрымдын абдан ичи тар. Сөздүүдөн жана көздүүдөн Кудай сактасын. Кээ бири сага жамандык кылса болдум дал. Таңыркап карап далайга болдум кыжалат. Жакшылык жолго мен дагы болом абдан зар. Рахмат, мынакей. Деп Манас айтты. Анан көпчүлүктөрү ошо Фейсбукта же болбосо мындай үзүндүлөрдү бергенде китеп баарына жеткен жок. Китепти толук окуша беришпейт. Үзүндүлөрдү койгондо алар бардыгы ойлошот, ушуну мени айтып атат деп ойлошот да. Мага албетте рахматтарын айтышып, ыраазычылыктарын айтып атышат. Рахмат. Бирок ушунун бардыгы ошо Манас айтып атат да. Манас айтып атат, ушу Манастын. О жанагы сөзүнөн эске салып атпайбы? Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө.
бөлінсең бөрі жеп кетет, бөлінді болып болды қырғыз деп бөлегеге кеп кетет деген ошо нерсени айтып атат. эпостогу кээ бир сөздөр бул жакта ошо кирип атат да, ошо Манастын сөздөрү өзүнүн айтып аткан сөздөрү болгон үчүн. Анан дагы бир жолу кайталап коеюн, Манас эмеси поэт болгон эмес да, ал Кудай өзү поэт экен, улуу жараткан, бул өзү акын экен да. Манастын сөздөрүн Фирдауси ырга айланткандыгы жөнүндө да өзүнчө берген поэма бар. Анан дагы биздин убактыбыз азыраак, Сулайман Казыбаевич ушу азыр социалдык тармак аркылуу окурмандардын чыгармалары жетип калбадыбы окурмандарга? Анан ушу Нүзүп Миңбаш туурасында сиздин бир пикириңизди угалы. Ооба, мына өзү өмүрүбүздө мындай бир эпикалык чыгармачылыктын дагы белгилери байкалып атат да. Ол мына Манас тууралуу дастанында дагы Манастын сөзү дастан сыяктуу айтылып атпайбы, ошол сыяктуу алганда дагы анан өзүнүн мына ол мен билгенден жалпы окурмандарга белгилүү болуп калды. Нүзүп Миңбашы деген ыры менен жазылган романы бар. Көптөгөн үзүндүлөрү мына Фейсбукка наркы жыл, андан мурунку жылдарда абдан кеңири таркаттың, 6-7 жыл болду. Ошол менин байкашымча ошол 2 жылдан бери абдан тарап атат да. Ошондон мындай Нүзүп Миңбашы бул ыр менен жаралган роман деп атасак болот. Албетте Нүзүп Миңбашыны биз сынга кылыштан абдан жакшы билебиз. Айрыкча жанагы Шералыны хан көтөрүп аткан кездеги окуядан Нүзүп Миңбашынын андан кийинки окуялары, анын кантип баягы өлүмү жөнүндө абдан жакшы билебиз да. Анан андан башка көп жери мен байкабайм. Анан ошол Нүзүп Миңбашы романында мында Нүзүп Миңбашынын көп өмүр жолу, көп окуялары, кыргызга кылган көп пайдалары, анын баягы эрдиги, анын адамдык сапаттары, ушундай каармандык мүнөздөрү ал кездеги Ордохан Омар деп атпайлыбы? Омархан менен болгон байланыштары, ошол кездеги кыргыздын жашоо шарты, турмушу абдан берилген жерлерин мен байкайм да. Ал жанагы Шералыны хан көтөрүп аткандагы жигитти муздап койчу эле, кандай эле? Менде алдай жер жок. Жокпу? Тиги немедеги. Ошондой окуялар жанагы кийизге салып, тиги Ал сынган кылычта. Сынган кылычта. Мына ошол кездеги окуялар романда ушундай баягы элестүү берилген да, баары бирчи. Ушундай элестүү жагдайлар көп. Анан мында Апшыр атага келиши, Арсланбапка келиши, Сафет Буланга келиши, ошол жердеги Тоскол атага келиши, ушунун баардыгы Ордо пашасы Омархан менен мергенчиликке чыгышы жөнүндөгү эпизод экен. Эми мында окуялар ошол кездеги жердин шарты, географиясы, табияты, ушундай окуялар абдан жакшы берилген экен. Демек, бул бир көлөмдүү роман болуп калса. Роман экен. Бул Сулайман агай айтып аткан жери Нүсүптүн жаш кези да. Бул Нүсүп сынган кылычта берилгендей кийин эле барган эмес. Нүсүп жаш кезинен ошо Кокон хандыгында кызмат кылып баштаган. Анан Нүсүптү байкаган Омархан, анысын Эсенбай даткан менен ошол жака барып, ошо мергенчиликке барып, жүрүшүп тааныш болуп калышат, ошол жака барышат. Ошондо Илбирс туш келип калат да. Мен эми кыскача айтып кое берейинби? Анан окуп берсин. Ошо Илбирс менен алышышка туура келип калат экен. Омарханга Илбирс кол салат да. Ошондо Нүсүп Илбирсти жеңет. Ошол жер аябай көлөмдүү жазылган. Ошол жерде Илбирсти жеңгенин себеби Манастын руху келип туруп Нүсүпкө кирет дагы, анан
ошондон баштап нөсүпкө бир топ жандар салынат дагы, 30 баатырдын жаны салынып калат дагы. Анан ошондон баштап трансқа кирет да, анан ошондон баштап анан өсүп жанагындай баатыр болуп чыккан себеби ошондо болот да. Ошондо дагы Манас колдоп атпайбы? Рахмат. Манас колдоп, мана ошо мен сен сайышка түшкөндө дейт. Ошо Манас ата сайышка түшкөнүн элестеди, ошол Манас ата колдоп жүрөт деп ишенген деген жерлери бар экен да ошол жерде. Өзүңүздөр миң уккандан бир көргөн артык да, сөзсүз түрдө ушуну социалдык тармак аркылуу окушса болот экен. Окурмандар дагы жолу сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Дагы мына ошо көптөгөн. Анан Манас айтып коюу боюнча ушу мен кичине айта кошумча кыла кетсемби? Биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Мен андан көрө сиздин бир жакшы ырсагыңыз менен көрсөтүүнү жыйынтыктаган турам. Дайранын сыры толкуса жеги шарпылдап, Кудайдын берген күчүнө асман шамчырак. Кыргызым менен кыргызым эсеп боло көр, байрагын көрүп сүрдөнүп турса бөтөндөр дейт. Сизге чыгармачылык бийликтерди каалайбыз. Сулайман Казбаев, сизге да ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, шуну менен биздин чактыш көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта калыңыздар.